Ысык-Көл облысының айланасындағы жол каттамдар тыкыр онлайн режимде көзөмөлгө алынган. Санар иптештирүүнүн алкагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгында жаңы GPS видео көзөмөлү орнотулган кызматтык унаалар иштей баштады. Унаанын алды, арты жана салонунда болуп жаткан кыймыл аракеттин баары мониторинг борборуна онлайн көрүнүп турат. Ошондой эле кызматкердин көкүрөгүнө тагылган видео камера дагы үзгүлтүксүз иштейт. Бул система жалпысынан жол эрежесиндеги абалы, кызматкерлердин айдоочулар менен жана жарандар менен жана жол качуучулар менен болуп аткан мамилеси, алардын кандайдыр орчундуу, талаштуу жагдайларды көзөмөлдөө жүргүзүп, байкоо жана фиксация функциялары да бар. Ошолор менен биргеликте мына биздин кызматкерлер азыркы мезгилде өзүңүздөр көргөндөй жумуш алып барып атат. Кызматкерлердин ишмердүүлүгү, иш тартиби, мыйзамдуулугу ушул камералар аркылуу биз тараптан көзөмөл жүргүзүп турат. Кызматкерлердин жол эрежесин бузган айдоочулар менен сүйлөшүү кандайдыр коррупциялык мүнөзгө мүмкүнчүлүк таптакыр бербейт. Себеби бул жана жогоруда айткандай видео жана аудио запись тыкыр жүргүзүлүп турат. Мындай онлайн иштөө тартиби менен Ошто Бишкек каласынан тарта Ысык-Көлгө чейин жол кыймылына көзөмөл жүргүзүлүүдө. Жалпы 160 унаа нөөмөт менен унаа агымы көп жерлерде турат. Башкы максат эс алууга келген туристтерге ыңгайлуу шарт түзүү. Кызматтык унааларга орнотулган видео камералар бардык кыймыл аракетти онлайн режимде жазып турат. Эгер эреже бузган айдоочу күнөөсүн мойнуна албай жатса же кандайдыр бир келишпестик чыр-чатак орун алса, ушул видео аркылуу укуктук баа берилет. Ал эми инспектор менен тыгыз иш алып барган инспектордун көкүрөгүндөгү видео камера өчүп калса, мындай кылып белги берет. Камера жамыт. Камера жамыт. GPS видео көзөмөл аркылуу кызмат өтөө жол сакчыларынын жумушун жеңилдетип, түйшүгүн азайтты. Буга чейин талаш тартыш маселе жаралса, кошумча күч чакырууда убакыт кетчү. Бул боди камералардын көптөгөн функциялары бар. Водительдер бебаштык болот, баш ийбеген учурлар болот. Биз ошол маалда мыйзамдуулук менен колдонобуз. Бул боди камеранын эң жакшы жактары ошол биз кандайдыр бир жаран менен урушуп кетсек, же бир чыр-чатак чыгып кетсе, биз рацияга чыкпай туруп эле бизди үстүбүздөн центр мониторингден карап турган инспекторлор дароо бизге жардамга инспекторлорду чакырып берет. Ички иштер министрлигиндеги мониторинг борбору орнотулган автоматташкан маалымат системасынын жардамы менен бир эле убакта өлкөнүн жолдорунда болуп жаткан окуялар тууралуу 5 түрдүү маалыматты алып турат. Мониторинг борборунун маалыматы боюнча, жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү заманбап технологиялар киргизилгенден кийин жол кырсыктарынын саны бир нече эсеге азайып, айдоочулар дагы жол жүргөндө абайлап иш кылып, туристтерге болгон мамиле өзгөрдү. Уланбек Тиканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.